3 баланын энеси Айгүл Сулайманова учурда тикмечилик менен алектенип, кийим-кечелерге буйрутмаларды алып жаткан убагы. Ал 1 жыл мурун мамлекет тарабынан берилген кайтарымсыз 100 000 сомдук социалдык келишимдин негизинде тигүү машиналарын сатып алган. Натыйжада аларды үйүнүн бир бөлмөсүнө орноштуруп, чакан бизнесин баштаган. Мен болсо буларды 30 канчадан алдым. Жок, 20 канчадан алдым. 28ден 29дан алдым экөөнү. А муну 43гө алдым. Ошо 100 000 почти 100 000 сомдой болду да ровно. Ошо жакшы иштеп атам. Анын аркасы менен бул четырехнитка алып алдым. Пятинитка алгам. Пятинитка керек болот деп азыр көбүнчө эле четырехнитка менен иштеп калыптыр. Пятинитка деле керек болуп калат. Но четырехнитка да керек болуп калат экен да, ошону алдым. Жакшы ошо иштеп. Ошону менен окат кылып, тиричилик кылып атабыз ошо. Жарандарга каражатты берүүдөн мурун аны максаттуу пайдалануунун ыкмасы жана финансылык кат-сабатты арттыруу боюнча окутуулар жүргүзүлөт. Ал Өмүдүн райондук калкты иш менен камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы Чынарбек Үсөновдун айтымында каражат алган жарандардан ай сайын барып кабар алып турушат. Кандайдыр бир кыйынчылыктарга кептелгендерине кырдаалдан чыгуунун жолдорун сунушташат. Башкача айтканда, жарандар чыгымга учурап калбоосу үчүн алдын алуу аракеттерин көрүшөт. Ай сайын барып, эмне болуп атасың, кандай кемчиликтер бар, эмне жардам керек, айла өкмөт тарабынан кандай жардамдар берилет. Мисалы, бизде практикабызда көп эле болгон, ошо мал алган адамдарга чөп чарынан, жеминен айыл өкмөттөрүнүн бардыгы жардам берген. Керек болсо былтыркы жылы мал алган жаранга Байтык айыл өкмөтү короосу жоктугунан сарай салып берген 50 000гечи. Андай жумуштар көп эле. Жанагы машинка алып тигип аткандарга ошо барып карап, эмнесин тигип атат, кандай болуп атат, тиккени жакшыбы, анан заказ ала албайбы, заказ албаса ошо айыл өкмөттөгү адистер ошо заказын таап бергенге аракет кылып атат. Анткени азыр айыл аймактардын бардыгында тигүү ишканалары бар да, ошолор менен сүйлөшүп, заказдарын таап бергенге аракет кылып атат. Социалдык келишим 3 жылга түзүлөт. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Жылдыз Керимбекованын айткандарына таянсак, долбоорго катышкандардын 95% аялдар жана алардын басымдуу бөлүгү айыл жергесинде жашашат. Социалдык долбоордун негизинде 100 000 сом акча каражатын бөлүп берүү жөнүндөгү чечим кабыл алынат дагы. Андан кийин ошол акча каражаты үй бүлөлөргө аймактык башкармалыктардын тарабынан эсептерине которулуп, жана алар менен кошо сатып алуу боюнча комиссия, өзүнчө комиссия бар. Ошолордун коштоосун менен бирге ошол өзүнүн бизнес долбооруна ылайыктуу малбы же техникабы ошолорду сатып алышат. Каражатты алгандар дароо эле бизнесин илгерилетип кеткенге кепилдик жок болгондуктан өкмөт тарабынан үй бүлө мүчөлөрүнө берилген жөлөк пулдар 3 айга чейин уланат. Ошондой эле жарандар ойлорунан кайтып каражатты кайтарып берген учурда атайы комиссияда каралат. Эгерде социалдык контракт алуучулар кайрадан болот өзлөрүнүн оюнан артка кайтып, кайра социалдык контрактты кайтарып берген болсо, бул жактан атайын комиссияда каралат дагы. Эгерде алардын чындыгында эле бир белгилүү бир себептери бар болгон болсо, ошол учурда комиссия тарабынан каралып, андан кийин үй бүлөгө көмөк жөлөк болуп бериле берет. Белгилей кетсек, былтыр аз камсыз болгон 10 000 үй бүлөгө 100 000 сомдон кайтарымсыз насыя берилген. Маалыматка ылайык, анын ичинен 92-94% баштаган ишин улантып кеткен. Ал эми быйыл 20 000 үй бүлөгө республикалык бюджеттен 2 миллиард сом, Дүйнөлүк банктан 3 000 үй бүлөгө 300 миллион сом берүү пландалууда. Жөлөк пулдан баш тартып, мамлекеттен бизнес баштоо үчүн баштапкы каражатты алгандардын баары эле ишин илгерилетип, каражатты эффективдүү колдоно алдыбы деген маселе бар. Анткени 100 000 сом бизнести жаңы баштагандар үчүн бир аз эле каражат. Ал эми долбоору даяр же жумушту илгерилетүүгө бир аз акча жетпей жаткандар үчүн кошумча мүмкүнчүлүк болушу ыктымал. Айтурган Жапаркулова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ.